Мен бая башында эле айтпадымбы, бир адамдын айынан шайлоо юридикалык жактан абсолюттук түрдө легитимсиз болуп калды уже. Ал адамдын утуп чыгышы мамлекетте абсолюттук түрдө туңгуй калып барат. Буну жашырбай айтышыбыз керек. Дүйнө тааныбай коет бизди. Биз глобустагы жалгыз бир макоо мамлекет эмеспиз. Глобуста Кыргызстандан башка дагы 200ге жакын мамлекет бар. Анан дагараган тепшибизди тетиртишип алып эле ичинде бекинип алып, дүйнөдөн бекинип алып биз билгенибизди кыла беребиз деген бул Таш тоорунда да мындай болгон эмес да. Токойдон 20 маймыл чыгып эле мамлекет башкарткандай болуп атпайбы? Мамлекетте мыйзам болуш керек да. Экинчиси, мен бир эле нерсеге токтолоюнчу. Бүгүн мына улуттук коопсуздук кызматы жогорку соттун төрайымына карата мындайча айтканда басым көрсөтүп атат да. Ошол улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин өзүнүн отурган орду азыр мыйзамсыз. Убактылуу президент улуттук коопсуздук кызматынын башчысын кое албайт закон боюнча. Бүгүн мамлекетте мыйзамсыздык жүрүп атат. Абсолюттук түрдө мыйзамсыздык жүрүп атат. Мыйзам жок, биз түшүнүктөр менен жашап атабыз. Жада калса бизге караганда каралар, чорныйлар, криминалдар. Бизге караганда адилеттүүрөөк жашап атышат. Биз ошондон уялышыбыз керек.